Барыңызға салам. Сіздер менен Темиров Лайф жана мен Ақтилек Капаров. Он 15 декабрда УКМК маалымат тараткан. Анда аткаминердин байлыктарын камтыган сүрөттөр бар эле. Ошол эле учурда мыйзамсыз баюуга шектелип, жогорку соттун судьясы Камил Осмоналиев камакка алынат. Анан да УКМК тараткан сүрөттөрүнүн бири бизге тааныш учурады. Эсиңизде болсо, бир нече күн мурда Матраимовдордун Хан сарайын $1 миллион жакын сумманы чапчыган үй менен салыштырган элек. Жарыяны жакшылап караган соң биз үйдүн интерьерине маани бердик. Ошол эле бөлмөлөр ошондой эле жасалгасы менен. Анан биз бул Камил Осмоналиевдин үйү экенин түшүндүк. Баарын ирет менен айтсак, Орто Сай айылына жакын жайгашкан районду интернеттен издеп жатып, Сары Өзөн VIP шаарчасында $950 000 үйдү сатыкка коюлганын көзүбүз түштү. Анда Хан сарайдын ички жасалгасын камтыган сүрөттөр абдан көп эле. Биз жарыяда көрсөтүлгөн номерлардын бирине чалдык. Агенттиктин өкүлү интерьер жана эмеректер тууралуу бизге айтып берди. Можно узнать, какой у них там мебель? Италия. Все было сделано под заказ. Да, много привозили из других стран. Чындыгында эмеректер италиялык, коллекциялык мебелдер. Мисалы, конок тосуучу жана уктоочу бөлмөлөр Tiziano линиясынын Arredo классикасы өндүрүшүндөгү эмеректер менен жабдылган. Отурууга, жатууга ылайыкташкан жумшак мебель €3175 турат. Жумшак 2 отургуч ар бири 2400 бааланат. Шахмат үчүн кофе столу €1300. Дубал эмереги үчүн €7300 сурашса, мындай стол €1400 турат. Көрсөтмө айне күкөк €4700 деп бааланса, конок бөлмөсүндөгү бурчтук отургуч €8500. Ушундай эле стол, бирок бир аз кичинереги €2200 жана 12 отургуч €4700 чапчыйт. Кыскасы, эки гана сүрөттөгү эмеректин жалпы суммасы дээрлик €38.000 жетти. Бул 4 миллион сомдун тегереги. Судьянын декларациясын карайбыз. Белгиленген 3 жыл ичинде Камил Осмоналиев болгону 2 миллион 400 000 сом гана киреше тапкан. Башкача айтканда, Осмоналиевдин тапкан кирешеси конок бөлмөсүнүн курчаган эмеректерге да жетпейт. Биз дагы ашканасын, 2 уктоочу бөлмөсүн, машыгуу жайын жана башкаларын кошкон жокпуз. Осмоналиевдин жакындарынын 3 жыл ичинде тапкан кирешеси болсо 32 миллион сом. Ал эми жарнамада үй $950 000 же 80 миллион сом деп турат. Эми ойлонуп көрүңүз, калган акчаны судья кайдан алган? Бул дагы бар эмес. Сүрөттөрдүн жардамы менен биз элиталык үйдүн схемасын аныктап, Сары Өзөн шаарчасынан аны таптык. Кадастр сайтындагы маалымат боюнча номер 7 үй Алтын Осмоналиева деген жаранга таандык. Тилекке каршы анын Камил Осмоналиевке ким экенин аныктай алган жокпуз. Балким аялы же эжесидир. Кантсе да бул жерде маанилүү мандем бардай. Эми окуяларды тизмектебиз. 15 декабрда УКМК судьянын кармалышы боюнча атайын маалымат тараткан. 16 декабрда кадастрдык жазуусу пайда болуп, УКМК Хан сарайга тыюу салган. Камакка алуу жана мүлкүн мамлекеттин пайдасына өткөрүү бул турган эле иш. Бирок шек жараткан нерсе УКМК 17 февралда эмнегедир кыймылсыз мүлккө тыюу салууну алып салды. Анан дароо эле 18 февралда баасы $1 миллион чапчыган элиталык кыймылсыз мүлктү сатыкка коюу тууралуу бир нече жарыялар пайда болду. Албетте, жогорудагы фактыларга таянсак, орчундуу суроо пайда болот. Атайын кызмат кустуруу менен алектенип жатабы же жогорку соттун судьясына мүлктөрүн сатууга шарт түзүп берип жатабы? Мына ушул тариздеги суроолор. Бул УКМКнын коррупция менен күрөшүүнүн маңызы жөнүндө ойлонуу үчүн маалымат болду. Сиздер менен мен Ақтилек Капаров болдум. Аман болуңуз жана мыйзамсыз байыбаңыз.